Assalamu alaikum, hormatly mekendешler жана Байтү каналынын катталуучулары. Бүгүн 2 июнь 2023-жыл туугандар. Биз Өзгөн шаарындабыз. Сондар Өзгөндө азыр сатылуучу подъездный здание бар экен. Ошол здание боюнча силерге көрсөтүп, маалыматын беребиз. Видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Бул жактан Өзгөн тараптан Мырзаке тарапка карап кетип атканда баарына белгилүү болгон Бакыт рестораны бар. Бакыт ресторанын бул капталында түз кеткен жол менен барасыздар туугандар. Түз барсаңыздар, мына ушул жерде поликлиника бар, ошонун артында бир здание бар экен туугандар. Видеонун агына чейин чогуу назар салып туруңуздар. Жана көрсөткөн больницанын маңдайында эле бул жол менен келгенсиздерде, больницанын эле бул капталында жол бар. Бул жерди көпчүлүк агалар карантинде аябай жакшы таанып билип калган. Карантин убагында рентгенге тартып аткан жер бар. Мына ушул жерде азыр барып көрсөтөбүз. Жанагы жол менен эле бир аз жүргөнсүздөрдө эле мына ушул жерде барыңыздар белгилүү болгон рентген тарткан жер бар. Мына ушул 2 кабаттуу здание сатылат туугандар. Жалпы аянты 1,5 соток болгон. Негизинен 3 кабаттуу экен. Подвалы 1-2 этажы бардыгы бар экен. Азыр баарын бир катар көрсөтөбүз. Жалпысы 79 метр квадрат экен. Негизинен бул жерге ушундай больницага жакын болгонуна байланыштуу больницага ылайыктуу бир өзүнөн эме алсаңыздар да болот. Биринчи эле эшикте мына ушул жерде дагы өзүнчө бир местасы мына ушундай болчу. Андан кийин бул жерде ысык суу, жылуу суу, санузел бардыгы бар дейт. Бул бир бөлмөсү. Андан кийин бул жакта рентген тарткан өзүнчө дагы бөлмөлөр бар. Бирок ичинде азыр иш процесси жүрүп жаткандыгына бул жагына кирбей эле коелу дедик. Бул жагы негизинен өзүнчө эмелер бар. Андан кийин бул жагынан дагы бир бөлмөсү бар экен туугандар. Азыр ачык пен жабык пен жабык экен бул жагы. Анан бул жактан дагы негизинен экинчи кабатка көтөрүлүп кеткен дагы жол тепкичи да бар экен бул жерден. Андан кийин бул жерден чыккансыздарда мына ушул жерден экинчи кабатка көтөрүлө турган атай мындай темирден жасалган лестницасы дагы бар экен. Üstüne daha çıkıp akırın gösterili. Bu jagында üstüne çıkanı. Üstünde daha bir mesle alıp durup liba arendaga kalıyorçular, vraçlar olsa özdörü daha bir zdание alıp işte solat. Negizinen birinci kavatda dağı özünçö bölmeler. Bu jagındağı özünçö bölmeler eken onlarına görüp turasızlar. Жалпысы üstünde 4 bölme, ылдыйында 4 bölme olgan 8 bölmölü подвалдан сырткары бардык. Бул жер жатаканада болуп жүргөн. Бул жагы санузел, душ, арстон бардыгы бар. Бул жактачы санузел бар. Ысык суу, музак суусу. Кыскасын айтканда толук шарты бар негизи. Больница алам десеңиз, же стоматология ачам десеңиз, үстүнкү кабаттагы көрдүңүздөр. Мына ушул жактары 4 бөлмө туугандар. Кийинки жанагы айтып экинчи кабатка көтөрүлө турган жер деген мына ушул жактан дагы ылдыйга түшүп кетсеңиздер болот. Ал эми жер төбөсүнө подвалга түшкөндө туугандар, бул жагы ичинде дагы аябай кеңири. Суу постоянно болот дейт. Суу бар экен бачоктон бул жердечи. Негизи бул жакта дагы бүт шарты каралган. Бул жак негизи физ кабинет болгон дейт. Мындай ичи азыр бир көптөн бери бир аз иштебей турганга бир аз мындай жүктөр менен бардак болуп калды дейт. Андан бул жакта раковина, как кухня катары да болгон дейт. Бул жагындагы негизи подвалдагы ремонттоп койсо, бул жактагы өзүнчө бир кана болуп калат экен туугандар. Туугандар, бул зданиянын баасы $120,000 сүйлөшөбүз дейт. Кеме болот албетте дейт. Андыктан ушул экрандагы номерлерге байлансаңыздар болот. WhatsApp'tan дагы, связдан дагы. Бүгүн биз Өзгөндө мына ушул сатылуучу здание боюнча көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катталып этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.